бизге бул көйгөй да. Жолугушууда таза суу көйгөйүн ар бир 3-чү жаран айтып өттү. Нокен району боюнча 53 айыл болсо 23-үнө таза суу жете элек. Ичүүчү суу көйгөйү Шайдан айыл өкмөтүндө да курч. Бизде болгон легендарлуу суроолордон, көйгөйлөрдөн бири бул таза суу көйгөйү бар да. Эми таза суу көйгөйүн ким кандай абалда качан канчалык жакындыкта, канчалык аралыкта чечип берет, бул эмени угуп билип кетсек. Бул боюнча мен айыл өкмөтү менен сүйлөшкөм. Бирдик, Жаңарык, Тоскол, Эскимасы өзүлөрү белги болгондой Исламский банк развития биринчи фаза 25 айыл бүгүнгүдө бүтүп атат. Экинчи фазага сунуштап атабыз. Кудай буйруса, айыл өкмөтү менен сүйлөшкөм. Тез аранын ичинде бизге ТО ИПуларын даярдап бериш керек. Берсе, быйылкы жылга киргизебиз буну. Ошондой эле Нокен районунун тургундары көп жылдан бери Базар Коргон району менен чечилбей келаткан талаштуу жерди чечип берүү талабын койду. 90 гектар жерибиз бар эле ушу Жипром деген айылда. Азыр эмди расчет болуп, эме болуп турабыз. Ушу 90 гектардан бизге 156 кожолукту Базаркон районунан көчүрүп келебиз деп алган жерди. Азыр эми ошол жерден 35 гектардан ашык жерибизди Базаркон басып алып, үйдү салып бүттү. Үлүшкө түшүп кетти аралга. Базар Коргон биздин жерди, Нокен биздин жер деп талаш болгон жер да бул. Азыр бул боюнча комиссия иштеп атат. Азыр тактап чыгып туруп бүткөндөн кийин биз сиздин маселеңизди чечип берели. Мен өзүм көзүм менен кылайын ушун кыска убакыттын ичинде. Анан бул жерде ошол 10 үй бүлөдөгү бардык эле адамдар сатып алышкан. Кочкор Ата шаарынын Семетей көчөсүндөгү жашоочулар жашап жаткан турак үйлөрүнүн жер тилкеси мыйзамсыз деп сот тарабынан жокко чыгарылганынан нааразы. Жашоочулардын айтымында 10 кожолуктун короосунун жер алдынан Кыргызнефтегаз ишканасынын түтүгү өткөн. Тургундар жер тилкесин сатып алганда түтүк тууралуу билген эмес. Шаардык мэрия менен кадастр тарабынан мыйзамдуу китептер жасалган. Бирок Кыргызнефтегаз түтүк өткөн жер тилкеде жашоого мүмкүн эмес деп тургундарды сотко берген. Кызыл китептери жасалып берилген чектерди азыр 2020-жылы Кыргызнефтегаз сотко берип, анын астынан турбой өткөн жашаганга мүмкүн эмес деген деме менен сотко берилди дагы. Биздин азыр чектерди, госактыларды бекерге жокко чыгарып, азыр 10 үй бүлө үйсүз калып атат. Бирок бул жерде 10 үй бүлө тең бул чектерди өзүнүн жанынан акчасына сатып алган адамдар да. 10 үй бүлө боюнча мен азыр Кыргызнефтегаздын жетекчиси менен анан ошол шаардын жетекчиси менен сүйлөшүп, анын канчалык деңгээлде көчүрүп чыгарыш керек, ал жердин канчалык деңгээлде зыяндуулугу бар. Ошону тактайлы, эгер мындай андай эле кооптуу зыяндуулугу жок болсо, мен Кыргызнефттин жетекчисине тапшырма берейин, аларды көчүрбөстөн ошол жерден жашоосун улантканга. Нокен району дыйканчылыктын мекени катары белгилүү. Дыйкандар жер семирткич кымбаттыгы боюнча маселе коюшту. Мамлекет тарабынан жеңилдетилген баадагы жер семирткич алынып келинсе дешет. Осмон Улам Садыр уулу, Алмаз Сатаров, Ала Тоо 24, Жалал Абад.